Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 5-класстарга информатика сабагыбызды баштайбыз. Сабакты мен профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин информатика мугалими Дыйканбаева Айгүл Таштыкбековна өтмөкчүмүн. Сабактын темасы текстти редакциялоо. Бул сабакта текстти редакциялоонун негизги операциялары, курсорду жылдыруу клавишалардын кызматтары жөнүндө таанышабыз. Документти редакциялоо процесси түзүлгөн документке өзгөртүү киргизүү, оңдоо дегенди билгизет. Документти редакциялоого жаңы тексттерди кыскартуу, өчүрүү, кесип алуу, көчүрүү, орнотуу, издөө жана алмаштыруу аракеттери, тексттин туура жазылышын текшерүү, грамматикасын текшерүү кирет. Редакциялоо компьютерде документти даярдоонун кийинки этабы. Текстти редакциялоо учурунда бардыгы туура экенине ишениш үчүн силер ага көз жүгүртөсүңөр, табылган каталарды оңдойсуңар жана керектүү өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Редакциялоонун негизги операциялары: кесип алуу, көчүрүү жана коюу. Курсордун жебелеринин жардамы менен бүт экран боюнча жылууга болот. Аны каалаган символго алып келе алабыз. Бардык документ боюнча жылууга атайын баскычтар же баскычтардын комбинациясы арналган. Курсорду жылдыруучу клавишалардын кызматтары. Клавишалардын комбинациясын эстеп калабыз. Андан сырткары, экрандын чегинен алыс турган тексттин бөлүгүн экранга тез чыгаруу кайрылтуу режими бар. Редакциялоо учурунда айрым эле символдор менен эмес, бүтүндөй тексттин фрагменти менен иштөөгө болот. Фрагментти алдын ала бөлүп алуу керек. Бул үчүн чычкандын көрсөткүчүн керектүү фрагменттин башына орнотуу керек. Андан кийин чычкандын кнопкасын басып, кое бербестен көрсөткүчтү фрагменттин аягына чейин тартуу керек. Текст контрасттык түс менен белгиленет. Фрагментти тандоонун терезедеги иш аймактын каалаган ордуна басуу менен алып салууга болот. Бөлүнгөн фрагментти тексттен алып салууга жана эстен өчүрүүгө болот, же тексттен алып, бирок эстин буфер менен аталган атайын бөлүмүнө жайгаштырууга болот. Бул учурда өчүрүлгөн фрагментти же мурдагы ордуна же текстке ылайыктуу башка жерге алып келсек болот. Кээде начар саптар же саптардын топтомдору көп жолу кайталанган тексттерди киргизгенге туура келет. Кайталануучу фрагмент бир эле жолу терилип, андан кийин ал бөлүнүп алынат жана атайын кнопкалардын жардамы менен көчүрүлөт. Фрагмент өзүнүн мурдагы ордуна кала берет. Ал эми анын так көчүрмөсү буферге жайгашат. Андан кийин силер текстти тергенди улантып, кайталануучу фрагмент келүүчү жерге жеткенден кийин аны буферден алып, ошол жерге коесуңар. Бул процедураны көп жолу кайталаганга болот. Үйгө тапшырма. Редакциялоо этабында текстти кантип өзгөртүү керек? Чоң тексттик документ боюнча жылдыруунун кандай жолдорун билесиңер? Жана ошондой эле китебиңерден 88, 89, 90 бетти кошумчалап окуйбуз. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.